Борбор калабызда маршруттук унаа кызматы менен колдонбогон адам жокко эсе. Андагы айдоочулардын жумушу сырттан оңой көрүнгөнү менен өз кыйынчылыктары бар. Алардын жумушу биргелешип, кабарлашып, топ менен иштөөнү талап кылат. Антпесе жүргүнчүлөр унааны көпкө күтүп калышы ыктымал. Ой, мен вактым болду, мен кеттим. Сен мен артыман сен чыгасың, а? Бул жер 188 маршруттук таксинин акыркы аялдамасы. Мындагы айдоочулар өз убактылары менен кезекке туруп жолго чыгышат. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Курманбек Арыкбаев башка кесиптердегидей эле бул жумушта дагы ынтымак менен биргеликте иштөө кажет дейт. Бригадабыз жакшы, өйдө мыкты балдар да. Өтө мындай ынтымактуу балдар. Бөлөк бригадаларда көрүп жүрбөйлү, мындай ынтымагы өтө жок да. А биздин балдарым бүт ынтымактуу. Мен кайра кийин 145 ачылбады. Ачылганда чакырды. Аны барган жокмун. Ана бул балдарым иштешип калгандан кийин ушулардан кетким келбейт, ошо кетким келбейт. Бүттүгүбүз улуу кичүүнү сыйлашат да, бүттүк жакшы. Коомдук унаада жүрүүнүн маданияты бар. Курманбек Байкенин айтымында ал маданият үлгүсүн алгач унаанын айдоочусу көрсөтүш керек. Бул жактан дагы кесиптештер бири-бирине сөз тийгизбегенге аракет кылышат. Кичинекей бала болсо ошо сылык мамиле жасаш керек. Ал берден неме болбойт. Мурдуң менен бир тийсең, ал сенин эл деген эл сенен ашып түшөт алчы. Анан адам пайда жок. Өзүң кичүү болсо да мындай сылык мамиле кыласың да. Айдоочу кесиптештер ар бир каттаган сайын бул жерде 10 мүнөттөй эс алып, кайра кезек-кезеги менен жолго чыгышат. Анын дагы өз эрежелери бар. Эми ар бирибиз өзүбүз расстояние менен айдайбыз да 5 минуттан. Анан азыр деген планшеттерибиз бар. Бүт барыбыз бири-бирибизди көрүп турабыз. Азыр антип сүйлөшпөй калганбыз. Гайлерди көрүп турабыз. Гайлерди общий баарыбыз көрүп турабыз. Аралык бузулса, кишилер көчөдө калат. Киши бирөөсүнө батпай калат, бирөөсү пустой кетет. Бир ишти аркалаган адамдар бири-биринин колдоосуна муктаж болот эмеспи? Ошондой учурда кол сунган айдоочулар жүргүнчүсүн көздөгөн жерге жеткирип, элге кызмат кылышат. Акмарал Аипова, Инсан Бакиров, Нью ТВ.